Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы кеңешчиси Елена Байлинова Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматкеринин өлүмү тууралуу такталбаган маалымат таратып алганын Facebook баракчасына жазды. Сиздер тараптан берилген эскертүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алдым. Эмоция калтырып, тараткан маалыматым Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын ортосундагы коңшулук мамилелерге, өлкөдө жүрүп жаткан эмдөө кампаниясына доо кетиргенимди түшүндүм. Өз катамды мойнума алдым. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен менин көзү өткөн кызматкердин туугандарынын шектенүүсүн таратат деген ишеничтемин деп билдирген. Байлинова буга чейин көз жумган Бактияр Шакиров Кытайлык вакцина менен эмдилгенден кийин каза болду деген жүйө келтирген болчу. Бирок саламаттык сактоо министрлиги бул маалымат чындыкка дал келбей турганын расмий билдирген. Еще раз повторюсь, что вакцинация Эмдөө жоопкерчиликтүү жана ар бир жарандын эркине жараша жүрүп жаткан иш. Коркуу сезимине алдырбашыбыз керек. Далил жана ишеним. Тажрыйба менен мамлекеттик органдар тараткан расмий маалыматка ишенүүгө чакырам. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна жоопкер.